Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн талкуулаган кезектеги аппараттык жыйынын өткөрдү. Талкуунун негизги темасы лицензиялык уруксат берүү тутумун реформалоо. Тактап айтканда, таксиге лицензия алуунун жаңы электрондук процессин ишке киргизүү болду. Айдоочулар азыр кагаз иштеринен толугу менен бошотулуп, атайын мобилдик тиркемелерди колдонуу менен жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен уруксат ала алышат. Биз мүмкүн болушунча ыңгайлуу жана ачык айкын санариптик чөйрөнү түздүк. Эми биздин максат ар бир айдоочуга жол жобосун, анын ичинде медициналык жана техникалык кароодон өтүүдөгү милдеттүү талаптарды жеткирүү. Ошол эле учурда жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына так эскертишибиз керек. Үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан баштап тиешелүү лицензиясы жок такси айдаган айдоочулар мыйзам чегинде катуу жоопкерчиликке тартылат деп белгиледи Адылбек Касымалиев. Россиянын мыйзамдарына чет өлкөлүк жарандардын медициналык кароодон өтүү тартибин бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти кескин күчөтүүчү жаңы өзгөртүүлөр киргизилди. Кыргызстандын элчилигинен билдиришкендей, бул эрежелер Россияда жүргөн же ал жака барууну пландап жаткан кыргызстандыктарга түздөн-түз тиешелүү. Медициналык кароодон өтүүдөн баш тарткандарга же качкандарга 25 миңден 50 миң рубльга чейин айып пул салынат жана Россиянын аймагынан чыгарып жиберүү же чыгарбоо маселеси каралат деп айтылат маалыматта. Элчиликтен белгилешкенде, эгерде салынган айып пулду өз убагында төлөбөсө, ал сумма 2 эсеге көбөйтүлөт жана жаран Россиядан милдеттүү түрдө чыгарылат. Ошондой эле коркунучтуу оорулары жок деген жасалма медициналык маалымкаттарды жасагандарга жана саткандарга кылмыш жоопкерчилиги каралган. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан баштап Россияда 90 күндөн ашык турууну пландаган чет элдиктер өлкөгө кирген күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү керек. Кыргызстандын жарандарына Россиянын аймагында мыйзамдык кыйынчылыктарга жана депортацияга туш болбоо үчүн кабыл алуучу өлкөнүн мыйзамдарын так сактоо сунушталат. Кыргызстанда жаңы такси кызматы түзүлүп, электромобилдер паркы ачылат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдириш. Тиешелүү макулдашууга бүгүн министрликте Улуттук инвестициялык фонд ачык акционердик коому менен Кытайлык Shenzhen View Technology Co. Ltd компаниясынын ортосунда кол коюлду. Келишимдин алкагында өлкөдө улуттук такси агрегатору, электромобилдер паркы жана электроунааларын кубаттоочу станциялар тармагы түзүлөт. Долбоорлор транспорт тармагын санариптештирүүгө жана жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган. Бул демилге узак мөөнөттүү инвестициялык кызматташтыкка бекем негиз болорун билдиришти. Ысык көлдү таштандылардан жана балык улоочу торлордон тазалоо боюнча иштер уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кезектеги тазалоо иштери Ысык көл районуна караштуу Бостери айылында жүргүзүлдү. Рейдтин жыйынтыгында көлдүн түбүнөн болжол менен 760 килограммга жакын ар кандай тиричилик таштандылары чогултулуп, жээкке чыгарылды. Таштандылардан тышкары чөгүп кеткен бир катамаран табылып, ал дагы жээкке сүрүлүп чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бардык жарандарды жана эс алуучуларды жаратылышка аяр мамиле жасап, ысык көлдү булгабоого чакырат. Кыргызстанда чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштыруунун мөөнөтү үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрына чейин узартылды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, азыркы учурда айып королорунда турган унаалардын ээлери унааларын алып чыгып каттоодон өткөрө алышат. Белгиленгендей, унааны мыйзамдаштыруудан мурун бардык топтолуп калган айып пулдар жана милдеттүү төлөмдөр толук төлөнүшү керек. Учурда айып короосунда турган унаалар үчүн өзгөчө жеңилдик каралган. Бир суткасына төлөм 50 сомду түзөт жана жалпы эсептелген сумма 50% арзандатуу берилет деп айтылат маалыматта. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы унаа ээлерин берилген жеңилдиктерден жана мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, убактысынан кечикпей унааларын мыйзамдаштырып алууга чакырат. Эртең Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт. Мэриядан билдиришкендей, 17 июнь саат 9:00дон 18 июнь саат 6:00га чейин темир жол линиясынан Разаков көчөсү, Бөкөнбаев көчөсү, Панфилов көчөсү, Фрунзе көчөсү, Гоголь көчөсү, Жумабек көчөсү, Сүйүмбаев көчөсү, Осмонкулов көчөсү, Ала Мүдүн суусуна чейинки аймак. Көкжар суу топтомосунан Горький көчөсүнөн төмөн жагы, Лев Толстой көчөсүнө чейин, Матросов көчөсүнөн батыш тарабы, 7 апрель көчөсүнүн чыгыш тарабы, Максим Горький көчөсүнөн 7 апрель көчөсү, Улан 2 кичи району, Ала Мүдүн суусу, Суамбердиев көчөсү, Шукуров көчөсү, Скрябин көчөсү, Бектенов көчөсүнө чейинки аймакта суу берүү токтотулат. Суу Көкжар суу топтомосунда оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы ишканаларды жана шаар тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Жайыл районунун Суу Самыр өрөөнүндө кезектеги экологиялык рейд өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө экологиялык мыйзамдарды бузган бир нече учурлар аныкталды. Алсак балык улоонун эрежелерин бузган жарандарга карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 2 протокол түзүлдү. Ошондой эле жаратылышка чоң зыян келтирген синтетикалык тор менен балык кармоо фактысы боюнча 1 протокол түзүлүп, күнөөлүүлөргө айып пул салынды. Мындан тышкары рейд учурунда инспекторлор жергиликтүү тургундарга жана малчыларга жайыттарды коргоо боюнча маанилүү эскертүүлөрдү беришти. Жайыттардын кыртышын бузбоо максатында чөптөрдү унаа, трактор, мотоцикл жана башка транспорт каражаттары менен тебелөөгө катуу чектөө киргизилгендиги түшүндүрүлдү. Алтынбек Рыспеков мурда жүктөлгөн милдетин аткаруудан бошотулуп, энергетика министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Виктория Мазгачева ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу кабар агенттигине мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган. Бирок Виктория Мазгачеванын кайсы кызматка барганы так айтылган жок. Мэрдин социалдык маселелер боюнча орун басарынын милдетин убактылуу аткаруучу болуп Рахат Мусаева дайындалды. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин директору кызматына Жаныбек Орозалиев дайындалды. Буга чейин департаменти Рахат Мусаева жетектеген. Бүгүнтөн тарта Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо иштерине байланыштуу 14 автобустук каттамдын жүрүү чиймелери убактылуу өзгөртүлдү. Муниципалитеттен билдиришкендей, өзгөртүүлөр 104-212, 222, 254, 7 автобус, номеру 25, 243, 216, 145, 103, 66, 42 жана 36 жана 24 каттамдарга тиешелүү. Реконструкция иштеринин жүрүшүндө аталган каттамдар айрым тилкелерде убактылуу альтернативдүү көчөлөр аркылуу жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Ош шаарында кайыл кызматынын техникалык базасы жаңыланып, кызматкерлерге атайын жабдылган 45 жаңы коопсуздук уунасы тапшырылды. Бул uuналар жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочуларды автоматтык түрдө аныктоого мүмкүндүк берет. Заманбап жабдуулар менен камсыздалган uuналар эреже бузууларды жеринен сүрөткө жана видеого тартып, тиешелүү чараларды көрүүгө өз жардамын тийгизет. Өлкө башчыбыз жана Ички иштер министрлиги тарабынан Ош шаарына атайын жабдылган 40 автоунаа келди. Бул автоунаалардын кызматы негизги максаты Ош шаарындагы кылмыштуулукту, коомдук коопсуздукту, жол кыймыл коопсуздугун болтурбоо алдын алуу максатында аябай чоң бизге жардамы тиет. Бул спецтехникалардын эмне үчүн дегенде, үстүндөгү жанагы камералар жүрүп баратканда да, токтоп турганда 360 градуска жана айланасында болгон бүт мыйзам бузуу, тартип бузууларды фиксация кылып тартып турат. Адистердин айтымында мындай жаңылануу жол кырсыктарын азайтып, айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Ош шаарында жол кыймылын көзөмөлдөө күчөтүлөт. Камера 800 метрге чейинки аралыкта каршы тилкеге чыгуу, ылдамдыкты ашыруу, коопсуздук курун такпоо жана рульда баратып телефон колдонуу сыяктуу эреже бузууларды да каттайт. Автоунаанын ичиндеги бул аппарат биринчиден бул биринчи камерабыз, ушул жерде кнопкасы бар. Ичиндеги сыртындагы камера аныктап берет. Экинчи камера борттогу экипажды аныктап берет. Эки айдоочу эмне кылып атат, кандай сүйлөп атат, эмне жумуш алып барып атат. Андан кийин кызыл чыракты светофордон өтпөгөндүгү далилденип, түздөн түз видео фиксация аныктап берет. Ошондой эле жаңы автоунаалардын салону жаңыланып, коопсуздук үчүн атайын темир тосмолор орнотулган. Бийлик бул кадам жол коопсуздугун күчөтүүгө багытталганын белгилешүүдө. Гүлжан Ажматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.